жактарына көп басым жасап ошентип келет. Анан кийин анан адамдарды азыр оорукчан адамдар көбөйгөндүгү үчүн тайзинин ден соолукка пайдалуу жактары өтө көп да. Биз баягы жагын эмес, зыян жагын эмес, пайдалуу жагын өтөлү деп туруп, анан ошондой кылып азыр инструкторлорду даярдап, бул жерде ошол Айнура деген эже мага келгенде 5 жыл болуп калды. Анан бул Кудай кааласа тренер болгонуна деле, өзүнүн айылында мына Карасуга кетип аткан деле жолдо мурун коммунизм деп аталат эле. Ошол жерде зал ачып, биринчи ошо больницада иштеп жүрдү, больницанын залында. Ошо врачтар чакырып, өздөрү чакырып иштеп жүрдү. Анан зал ачып алып иштеп жүрүп, ошол эжелерди азыр инструктор кылып туруп шаарына ар бир жерге коюп, тайзинин тармагын көбөйткөн. Демек жайылтып жатасыздар азыркы учурда тайзин. Анда азыр бизге бир көнүгүү көрсөтүп берсин эжекебиз. Тайзинин бир көнүгүүсү бар, ошону көрсөтүп беребиз. Айнура эжекебиз бекеринен келген жок, урматтуу телекөрүүчүлөр, белгилей кетсек, тайзи бул баягы ден соолукка кам көргөн баардык көнүгүүлөрдүн түрлөрү бар. Мына ушул көнүгүүдө көнүгүүчү омуртканы чоёт да. Мына менен асман түртүлөт, бул омуртка чоюлат, а бул көнүгүү бул мына кол омуртканы бурат. Эми караңыздар, бул көз дагы мынаны караш керек да, бул көзгө да зренияга да пайдасы. Азыр көз мына оң кычка кетти да, эми кайра кайтабыз. Эми буда дагы мына бутта тайзи болуш керек да, бул салмак буяка кетет, кайра бул жака өтөт. Азыр кайра ортолукка келтирет эми бул жака. Демек салмактуу дагы бир четке коюу, ошол эле учурда көздүн фокусу. Ошол тайзини айтат да, тайзи ошол бир салмак, бир буттан бир бутка салмакты өткөрүп туруп, жана иньян деген жасайбыз. Иньян деген ошол да, жумшак жана катуу. Ошо бир бутту катуу кылганда, бир бутту жумшак кылып. Ошонун чыныгы тайзиде ошону айтат. Бул жерде дем алуудагы өзгөчө бас дер салса эле. Бияка кеткенде сөз түрдө дене кыйналганда дем чыгарыш керек. Анан ошо буралганда дем чыгарып, анан бияка келгенде дем алып, бияка арка бетте дем чыгарып, ушунча салат. Анан айтсаңыз, бул кимдерге каршы көрсөтүлөт, кимдер маршрут? Анан эми буну бир каршы жагы жок. Болгону мына мисалы үчүн азыр кече бул жака чейин алып келип атпайбы? А жаштар бул жака чейин бура бергендер бар да. Мисалы үчүн грыжасы барлар, мына жерге чейин алып келсе болот да. Мисалы үчүн бул акылга таянып иш кылынат да тайзде. Биз ошол биринчи келгенде ошону үйрөтөбүз. Мисалы үчүн нервге келгенде омурткасына күч келип кетсе болду, токтотуш керек. Бирок ошол нерсе барып туруп анан баягы жерге чейин жетет да. Демек бул денеге күч келтирбей, бирок ошол эле учурда биздин организмге пайдалуу жактары менен жасала турган көнүгүүлөр. Ушул эжени мисалы үчүн азыр бир көнүгүүсүн көрсөтүп берип суранат элем да, баягы кыргыздын аялдары деле өтө бир күчтүү нерселерди, ошо Кытайларга окшогон нерсени, жанагы күчтүү йогтор бар, ошолор кылган нерсени биздин эжелери, чоң эжелер бул 50ден ашып калды бул эжебиз азыр. Эже бир немеге шпагатка өтүп берип койгонбуз. Болот, эң сонун. Азыр эжекебиздин жашын сурабадык, бирок Нурасан агай өзү белгилеп айтып өттү. 50ден ашып калган эжекебиз ушундай өзгөчө. Жада калса мен ачык эле айтайын, жасай албайм мындай көнүгүүлөрдү. Бул да болсо ошол тайзинин өзгөчөлүгү деп, баалуулугу деп айтсак болот. Себептегенде тайзини биз маалыматтардан окуп калдык. Бир гана ошол грыжа, ошол сыяктуу омуртка оорулары эмес, стресс, ошол сыяктуу психологиялык оорулардын да алдын алууга чоң жардамы тиет. Туура айтасыз. Азыр мына бул стресс дегенде көпчүлүк азыр оорунун айынан стресс болот, турмуштагы кыйынчылыктар эмес, оорунун айынан да көп стресс болот да. Кудум ушул эжени мен аябай мисал келтирип айтам, келген окуучуларга барып айтам да. Бул өтө катуу ооруп келип, грыжасынын айынан эже бир жагынан кыйшайып калган эле. Ойлонот. Анан залдан чыгып алып, анан мынтип анан базарга түшүп кетет эле, базарда иштейт эле. Анан азыр мына эже түп-түз болуп турат. Ал грыжа дегенди билбейт. Муун оору да келип чыгат да, базарда иштей бергенде барып муун оору. Муун оорулар ошол таманды жука кылып алышат да, таманда бөйрөк точкасы бар. Анан бөйрөк сылабыйлап кетет. Бөйрөк сылабыйлаганда дене мусорго толуп калат. Ошол тамандан бөйрөк точкасынан кетип бөйрөккө таасир этип, бардык денеге таасир этип суу өтөт дагы. Анан муун оорулар да келип чыгат да, бир бөйрөк эле эмес. Азыр ошо зал ачып, кайра базарына да барат, кайра залында. Бардык жакка жетишип жаткан деп койгондо. Айтсаңыздар, йога менен дагы